Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Садыр Жапаров хоккей боюнча улуттук курама команданын дүйнөлүк чемпионаттын 3 дивизионундагы ийгилиги менен куттуктап, сыйлык тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысы улуттук команданын 2 дивизиондун Б тайпасына көтөрүлгөнүн белгилеп, бул ийгилик 3 жылдык талыкпас эмгектин, өзөрлүктүн жана командалык биримдиктин жемиши экенине токтолгон. Силер өзүңөргө жана дүйнөгө кыргыз хоккейи бар экенин далилдеп гана тим болбостон, анын тез өнүгүүсүн жана бийиктиктерге даярдыгын көрсөттүңөр, деди президент Садыр Жапаров. Жолугушуунун соңунда президент акчалай сыйлыктарды тапшырды. 20 оюнчуга 600 000 сомдон, 3 машыктыруучуга 800 000 сомдон, 3 медицина жана техникалык кызматкерге 200 000 сомдон. Эске салсак, Стамбулда өткөн турнирде Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы дүйнө чемпионатынын 3 дивизионун жеңип, 2 дивизионго көтөрүлгөн. Кыргызстандын кызыл туусун бийик көкөлөткөн сыймыктан уулдарыбызды кезектеги жеңиши менен чын дилимден куттуктайм. Биз хоккейчилерибиздин мындан туура 3 жыл мурун 2022 жылы Бишкекте өткөн дүйнө чемпионатынын 4 дивизионунда 4 команданы жеңип, 1-орунду камсыз кылуу менен дүйнө чемпионатынын 3 дивизионунун Б тайпасына көтөрүлгөндө абдан кубанып, келечектен көптү сиздерден үмүттөнгөнбүз. Мынакей ошондогу үмүт тилегибиз орундалып, өткөн айда Түркиянын Стамбул шаарында өткөн хоккей боюнча дүйнө чемпионатында 3 дивизиондун А тайпасынын жеңүүчүсү болуп, тарыхта 1 жолу 2 дивизиондун Б тайпасына көтөрүлүп олтурасыздар. Мамлекеттик салык кызматынын мониторинг жана маалыматтык системаларды камсыздоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, салык кызматынын мониторинг жана маалыматтык системаларды камсыз кылуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы тарабынан системалуу түрдө пара алуу фактысы аныкталган. Тактап айтканда, ал Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында иштеген товарларды эсепке алуу пункттар аркылуу тоскоолдуксуз өткөн үчүн күн карама майын импорттоочулардан акча каражаттарын мыйзамсыз чогултуу боюнча туруктуу коррупциялык схема уюштурган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында ал кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда коррупциялык схеманын башка катышуучуларына карата андан ары камакка алуу жана жоопкерчиликке тартуу боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 2025 жылдын апрель айынан баштап Кыргызстан боюнча бардык аймактардагы мечит имамдарына стипендия бериле баштады. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Бул маанилүү чечим дин кызматкерлерин колдоо, диний тармакты бекемдөө жана коомдогу туура диний түшүнүктү өнүктүрүү максатында ишке ашууда. Дин элдин жүрөгүн, коомдун багытын, жаш муундун рухий дөөлөтүн калыптандырган күчтүү институт. Андыктан имамдарга берилген бул каражат жөн гана эмгек акы эмес, бул дин кызматкерлеринин эмгегин баалоо деп белгилешти муфтияттан. 2025 жылдын башынан бери Кыргызстандын экономикасында негизги көрсөткүчтөр боюнча өсүштөр байкалууда. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин төрагасынын 1-орун басары Назира Керималиева билдирди. Анын айтымында 2025 жылдын январь-апрелинде алдын ала баалоо боюнча ички дүң продукция 442,4 миллиард сомду түздү жана 2024 жылдын январь-апрелине салыштырмалуу 11,7% өстү. Ал кошумчалагандай, ички дүң продукциянын 52% тейлөө тармагы, 30,8% товардык өндүрүш тармагы. Ал эми продукцияга салык 17,2% түсөт. Каракол шаарындагы Пушкин атындагы сейил багы реконструкциядан өтүүдө. Долбоор былтыркы жылы ноябрь айында иштелип чыгып, учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Буга чейинки балдар ойночу аттракциондордун эскилиги жеткендиктен толугу менен алынып салынды. Эми оңдоп түзөө иштери бүткөн соң заманбап 12 аттракцион орнотулат. Мына бул энсиреген сейил багынын ачылышын күткөндөр ондоп саналат. Анткени учурда шаар боюнча ачык асман алдында эс алуучу жай жокко эсе. Бирин экин гана менчик оюн зоок жайларын эске албаганда жайкы эс алууга чыгам деп турган өспүрүмдөрдү кайда алып бараарын билбеген ата-энелер арбын. Ушул парк бүтсө баарыбызга эле сонун болмок деп эле айтам. Анан
Эми аябай чоң жер экен, мындай пайдасы жок турганча мындай элге, журтка мындай пайдасын алып келсе жакшы деп ойлойм мен делечи. Анан эртерээк бүтсө, башкалардан да мындай жакшыраак болсо, баарыбызга эле жакшы болмок деген ойдомун эми. Бул паркта кичинекей кезимден бери эле өтүп, көрүп, атам апамдар менен чогуу эле эс алып дегендей чоңойгом. Бул парктын азыр жагдайы өтө эле кандай айтсам, мындай жасалуу учурунда, азыркы учурда жакшы жасалып атыптыр. Келечекте жакшы чоң парк өнүгүп, өсүп, жашылданып, мындан да жакшы асфальт төшөлүп, жакшы болоруна ишенем. Бул сейил багынын жалпы аянды 8 гектарды түзөт. Республикалык бюджеттен каржыланып, наркы 276 миллионду чапчыйт. Анын 93 миллиону аттракциондорго, калган каражат курулуш иштерине бөлүнгөн. Жалпы курулуш иштери бүгүнкү күндө заманбап техникалык корутундуларды, ушул жерге аттракциондорду баягы толук кандуу эксперттердин корутундуларын алуунун негизинде азыр технический баягы проектилөө иштеринин жумуштары азыр жүрүп жатат. Бул жерде суат системасындагы жердин астындагы алчу коммуникация иштерин дагы баягы өзүнүн талабына ылайык решениялардын баарын алып, парктын ичиндеги полностью освещение жумуштарына кайсы жумуштар жасалат, ошонун баардыгын решенияларын алып жатабыз. Анан бүгүнкү күндө бул бизге мындан ары дагы көптөгөн жылдарга баягы кызмат кылганга деп аракеттин негизинде ушул экспертный заключение, документация корутундуларыбызды аябай мындай тыкаттын негизинде иштерди жүргүзүп алып, анан ушул проекттин ишке ашырып жатабыз да. Долбоордун алкагында 12 аттракционду орнотуу каралган. Анын 8-и балдар үчүн болсо, калган 4-өө чоңдорго ылайыкталган. Парктын ички жана чуркоочу жолдору асфальтталып, эс алуучуларга шарттар жакшырат. Реконструкцияда сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, жыл соңуна чейин ишке берүү мерчимделүүдө. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Көз кыш мезгилинде авариялык өчүрүүлөрдүн санын азайтуу жана берилген электр энергиясынын сапатын жакшыртуу максатында энергетиктер эрте жаздан кеч күзгө чейин пландуу оңдоо иштерин жүргүзүүдө. Ысыкөл электр тармактарынын көмөк чордон кызматы 35-10 киловаттан, Ачкеев көмөк чордонда 35 киловатт май өчүргүчтөрүн жаңы заманбап вакуумдук өчүргүчтөрүнө алмаштыруу иштерин баштады. Эскирген өчүргүчтөр менен бирге ажыраткычтар дагы жаңыланууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Бул май өчүргүчтөр 1989 жылдары орнотулуп, андан бери жаңылана элек болчу. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, авариялык абалда турган. Бизде Каракол көмөк чордондор тобунда 30 подстанция, 30 көмөк чордону тиешелүү бизге. Азыркы учурда биз Ачкеева 35-10 көмөк чордонунда турабыз. Ушул жаңы оборудованиялар келип, буюрса мына мурунку эски оборудованиялар алмашылып, май менен иштечү өчүргүчтөр азыр вакуумдуу выключательге алмашылып атат. Кышкыга буюрса даярдыктар жакшы. Май өчүргүчтөрүнө салыштырмалуу заманбап вакуум өчүргүчтөрдү тейлөө бир канча ыңгайлуу жана бир канча чукул туташуудан өчкөндө май алмаштырууга туура келет. Ал эми вакуумдук өчүргүчтө мындай көйгөй жок. 35 көмөкчөрдөн өчүргүчтөргө караганда жаңы вакуумдук өчүргүчтөр булар деген эң жакшы сапаты. Май алмаштырбайбыз. Мунун жашоо ресурстары алда канча көбүрөөк. Электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоо максатында азыр күз-кыш мезгилине даярдыктар кызуу аткарылууда. Жазгүл Сатаева, Илич Касейинов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары, Каракол шаарынан.
9 жолдун томунда жайгашкан балыкчы шаары соңку жылдары өнүгүүгө багыт алды. Калаанын өнүгүп өсүшүнө мекенчил жана патриот тургундар колдоо көрсөтүүдө. Бири жол салып эскирген көчөлөрдү оңдоп түзөөдөн өткөрсө, дагы бири бак тигип жашылдандыруу иштери менен алек. Ынтымактуу жана келечектүү жаштар менен өнүгүп жаткан балыкчыдагы айтарлык иштер тууралуу кабарчынын материалында. Кас катар тизилип көздүн жоосун алган бул ийне жалбырактуу карагайлар балыкчыдагы Жумгалбек Аманбаев атындагы көчөгө тигилип жатат. Буга чейин кагырап бош турган көчө эми жашыл бак дарактар менен көрктөндүрүлөт экен. Жашылдандыруу ишин кала тургуну Майрамбек Жанузаков демилгелеп, өз каражатына 60 түп көчөт отургузуп жатыптыр. Бул анын балыкчы шаарынын өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы. Келечекте дагы ушу жыл сайын 1 миллион сом тегерегине чейин ушул балыкчы шаарыбызга жашылдандыруу боюнча иштерди жасасакпы деп атабыз. Анан бирден бир максатыбыз ушу балыкчыны гүлдөп өсүшү жана ошондой эле балыкчыбыз жашыл шаарга айланышын каалайт элек. Акыркы жылдары Ысык көлдүн дарбазасы тыккан балыкчыда айтарлык алгылыктуу иштер арбын. Алардын айрымдарына алыскы өлкөлөрдө мигрант болуп иштеп жүргөн жигердүү жаштардын салымы чоң. Ал эми көрктөндүрүлүп жаткан көчөнүн эми жолу да оңдоп түзөөдөн өткөнү турат. Балыкчы шаарыбыздын эли менен балыкчы шаарыбыздын жаштары менен сыймыктансак болот. Анткени биздин Америкада жүргөн мигранттарыбыз, Россияда жүргөн мигранттарыбыз, балыкчы шаарынын жаштары ынтымакта жүргөн балдардын баардыгы балыкчыбызды жакшы көрүп, мэрияны карап турбай эле деп абдан жакшы салым кошуп келатышат да. Кудай буйрса, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлиги дагы быйыл 2025 жылы толук ушул Жумгалбек Аманбаев көчөсүн бүтүрүп беребиз дешти да. Эске сала кетсек, жакынкы күндөр эле каладагы Исагалы Көкөев атындагы көчөнүн 600 метринде асфальт басуу иштери жүрдү. Аны дагы мекенчил патриот ишкер өз каражатына жасаткан. Мындан сырткары Америкада иштеп жүргөн мигрант жаштар балыкчы шаарындагы сейил багын 90 000 акш долларына иретке келтирип, жергиликтүүлөргө шартын жакшыртып беришкен. Ал эми коомдук коопсуздукту камсыздоодо шаардык ички иштер бөлүмүнө жана балыкчыдагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 51 мекемесине дагы жаңы спринтер үлгүсүндөгү автоунааларын белек кылышкан. Буга улай эле өлкө башчынын демилгеси менен калктын социалдык жактан аялуу катмарына жардам көрсөтүүдөгү социалдык келишим долбооруна да колдоо көрсөтүлүп жатыптыр. Долбоордун алкагында жигердүү жаштар балыкчыдагы аз камсыз үй бүлөлөргө кайтарымсыз 100 000 сом өлчөмүндө акчалай каражаттар менен жардам беришүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Асталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары, балыкчы шаары. Ысык көл районунун ак келечек апалары Жерене форумуна катышып, улуттук баалуулуктарыбызды нарк населе каада салттын орду, аны жаш муундарга сиңирүү багытында талкуулар, энелердин орду туурасында накыл сөздөр айтылды. Форумдун жүрүшү тууралуу кийинки сюжетте. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыгына ылайык Ысык көл районуна келечек энелердин башын бириктирген Жерене форум өттү. Алгач энелер Кыргыз элинин тарыхында өчпөс орду бар инсан Жусуп Абдрахмановдун, Алп акын Алкул Осмоновдун Чолпон Ата шаарында жайгашкан айкелдерине гүл чамбар коюшуп, андан соң улуттун улуулугун сактаган өзгөчөлүктөр, байыртадан бери сакталып келе жаткан баалуулуктарды, нарк населебизди ааламдашуу мезгилинде сактап, барктап кийинки муундун сезимине салуу, энелердин коомдогу орду туурасында ойлорду ортого салган форумду улашты. Биздин президентибиздин оңгу жолу боюнча указынын негизинде Кыргыз элинин баалуулуктары боюнча биздин өсүп келе жаткан жаштарга кандай талим тарбия берерибиз жөнүндө ар бир апалар өзлөрүнүн ойлорун айтышты. Ошондуктан мен ойлойм, биздин Кыргыз элинин баалуулуктары эч убакта өчпөш керек. Аны ар бир эне баланы тарбиялатканда кичинекей чагынан баштап ар бир үй бүлө ошо энелердин милдети деп мен эсептейм. Ысык көл районундагы келген ак келечек энелер дүйнө жүзүндөгү тынчтыктарды тилеп, дүйнө элинде аманчылык болсун деп, согуш болбосун деп, ар бир эне заттардын тилеги аманчылыкты, анан ошол тынчтыкты тилеп, ошол бүгүн форум болду, ошондо энелердин тилектери айтылды. Ошол тилектердин баары кабыл болуп, орундалып, ишке ашсын. Жеренеде тынчтык болсун, элибизде, журтубузда аманчылык болсун.
Улуттук демди жандантып, ынтымакты бекемдөөдө, уул кыздардын жан дүйнөсүнө баалуулуктарды сиңирүүдө энелердин орду эбегейсиз. Ошол себептен энелердин башын бириктирген жер эне форумунун мааниси өзгөчө. Энелердин тилеги көккө дейт эмеспи? Энелер бириксе эл биригет дейт. Каада салт үрпадат нарк боюнча жалаң сүйлөдүк. Жана жерибизде тынчтык, элибизде биримдик, ынтымак болсун деп ушулар жөнүндө көп сөздөрдү энелер сүйлөштү. Жана үйдө бала бакыранын тарбия, тарбиясын, кыздардын тарбиясын көбүнчө ошого көңүл бурулду. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ажообуздун жарлыгы алдындагы жер эне матери мира коомдук бирикмеси аркылуу оңгу жолун жолдоп энелердин биригүү форумун өткөрдүк. Абдан жакшы шаңдуу өттү деп ойлойм. Энелер биздин Кыргыздын элине, жерине бата тилек түлөө өңдөнтүп жакшы бир иш-чараны өткөрүп койдук деп ойлойм. Ыскөл районунда өткөн жер эне форуму маданият кызматкерлери тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолуп, энелердин маанайына маанай кошту. Иш-чаранын жүрүшүндө энелер ойлорун ортого салып, мындан арыда өлкөдөгү ар бир эненин тилеги биригип, улуттук уңгу баалуулуктарды туу тутуп, мыкты инсандарды тарбиялоого салым кошушарын бир ооздон баса белгилешти. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ыскөл жаңылыктар үчүн Ыскөл районунан. Ак Булуң айылында бүтүрүүчүлөр 20 жылдыкты жол салуу менен белгилешүүдө. Алар көп жылдан бери көйгөй жаратып келген көрүстөнгө баруучу жолду кеңейтүү иштерин башташты. Бүтүрүүчүлөрдүн мындай аракеттери чындыгында бүгүнкү күндө үлгү болсо, эртеңки муун үчүн чоң сабак болмокчу. 2005 жылы Ак Булуң айылындагы мектепти бүтүргөндөр быйыл өзүнүн 20 жылдык юбилейин белгилеп, айылда маанилүү бир иш-чараны башташты. Алар көрүстөнгө жетүүчү жолду кеңейтип, оңдоп түзөөгө бел байлашты. Бул аракет айылдын тургундары тарабынан зор баа алууда. Анткени көп жылдан бери көйгөй болуп келген жол азыркы учурда айылдаштар үчүн чоң жеңилдиктерди алып келет. Быйылкы 87-жылкы төрөлгөн инелерибиз ушундай жакшы иш-чара болгон. Быйылкы жылы ушул кыштата күртү куруп, көрүстөнгө баягы кышында көп жол каптай албагандыктан ушул балдар инициатива көтөрүп, ушу жол жасап берүүгө өздөрүнүн салымын кошуп атат. Бул жолду эми азыр техникалар өзүбүздүн балдардыкы болуп атат. Бүт ушул 87-жылкы балдардын техникалары өздөрүнүн техникалары менен эле ошол жардам берип атат, майын куюп атышат өздөрү. Буга чейин да ушу 10 жылдык, 20 жылдыктар көп эле жардамдар берип жүрөт. Айыл ичинде мисалы алсак поштабыздын тегерегине отургучтарды коюп беришкен 1 жылкы 10 жылдык балдар. Ушул эле айылыбыздын кулуну Исмаилов Азат деген агабыз 23-жылы ушул көрүстөндүн тегерегин курчоого 300 000 сом акча бөлүп берген. Кыш мезгилинде катуу жааган кар жолду тороп, унаалардын кыймылына тоскоолдук кылгандыктан айыл тургундары көрүстөнгө жетүүдө көп кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Эми болсо жол оңдолгондон кийин адамдардын көрүстөнгө барысуу жеңилдейт. Бул айылдын жашоосуна оң таасирин тийгизери талашсыз. Особенно бул жерге кышында да, ушу кышында өтө албай калышчу. Бул жерге машинаны токтотуп коюп, течерге 1 километр басып барыш кыштын кыра чилдесинде азыр бизде жай болуп билинбей атпайбы? Кышында болсо бул жерде кар урганда эчтеке өтө албай калат. Эми буяктыкы северде эле болуп калат. Север Сибирде эле болуп, кар калың согот. Биздин мектепти бүткөнүбүзгө 20 жыл болуптур быйыл туп-туурач. Ошол ушу көрүстөнгө келгенге көйгөйлөр болуп аткан. Канча жылдан берич. Анан ушуну теңиш балдар кеңешип, акылдашып, акылга салып анан эмне кылабыз деп, айылда баары эле бар экен. Ушу көрүстөн жолун жасайлы деп чечтик. Биякта мына теңиш балдардын техникалар иштеп атат, экскаватор, погрузчик хоолор иштеп атат. Ушу айылыбызга салым кошолу деп атабыз. Колубуздан келишинче кийинки жаштарга да үлгү катарында кылыпчы. Жол салган негизи жакшы деп атпайбы? Бүтүрүүчүлөрдүн мындай демилгеси айылыбызга аз болсо да пайдабыз тийсин деген максатта башталган. Алар өздөрүнүн мисалында жаш муунга да үлгү көрсөтүп, коомчулукка кызмат кылуунун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Бул иш аракет аркылуу айылдын бүтүндөй жашоосун жакшыртууга, ошондой эле айылдаштардын биримдигин күчөтүүгө чоң салым кошууда.
Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ак Суу району. Асыл тукум мал багуу кирешелүү тармак. Облус аймагында муну өркүндөтүүнү колго алып, кызыккандар көбөйдү. Алардын бири Саргамаш айылынын тургуну Эрнис Сатыбалдиев 5-6 жылдан бери асыл тукум арашан койлорун багып, көбөйтүүнүн аракетинде. Фермердин эмгеги кийинки материалда. Акыркы убакта сандан сапатка ыктап асыл тукум мал баккандар көбөйдү. Саргамыш айылынын тургуну Эрнис мырза арашан койлорун кармоону колго алган. Алгач 15 кой менен баштаса, азыр саны 50ге жетти. Айтымында бул түрү салмактуу келип, саткада оңой кетет. Даана болбосо да баягы селекция кылып кичине кызыктар болуп атабыз. Эми булардын айырмачылыгы ошондо эти көп болот экен мурунку койлорго караганда. Козулар да чоң болот экен, эгиздеп туугандар көп болот да. Мурунку жайдары койлор 15-20га чейин болот атса, 25, буларды деген 30-40га чейин сатабыз. Буга дээре дагы 3-4 кочкор алмаштырдык. Анан бул кочкорубуз ошол Чүй областынан келген. Анан быйыл эми жакшы үмүттөбүз, ошол жакшы козуларды берет деп. Чарбасынын арты менен каражат таап, үй бүлөсүн багып, күнүмдүк керектөөсүнө жаратып келет. Талыкпаган эмгектин үзүрү сөзсүз болорун айткан каармандын жылдык кирешеси болжол менен 350 000 сомго барат экен. Ал арада фермер кой кармагандан сырткары уй чарбасында асыл тукумга толук өткөрсөм деп турат. Ала тоо пародасы менен галштин пародасынын ортосунан чыккан уй, анан муну жасалма уруктандыруу менен ошол тукум алалы деп атабыз. Анан муну да баккан айырмачылыгы ошол мурунку жайдагы уйларга караганда сүттүүлүгү өзүнүн көлөмүнө жараша ошол көп артыкчылыктары болуп кетет экен. Уй тармагында кичине ушундай чоң уйларга да кызыктар болуп атабыз. Асыл тукум малдары көбөйтүлүп атат. Бул мындай айтканда азыр эми Ак Суу районунда масштабный болбосо дагы, бирок ар бир айылда 1-2ден ушу карапайым дыйкандар ушул мал чарбасына өтүп атат да. Мунун дагы жыйынтыктарын көрүп атат. Жайдар уйга караганда бул асыл тукум уйдун бир эле туулган музоосу өзү эле бул 70-80 000 сомдун тегерегинде болуп атат да. Мындай айтканда дыйкандар үчүн жакшы неме болуп атат. Ал эми мамлекет айыл чарбасын колдоп, аз пайыздык чен менен насыя берилип келет. Алдыда аймакта дагы кошумча чарбаларды түптөө каралып жатат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Чолпон Ата шаарында Кытайда өткөн Азия чемпионатынан алтын медаль тагынган спортчу Эрлан Султангазиевди тосуп алуу иш-чарасы өтүп, тарых жараткан спортчуга сый урмат көрсөтүлдү. Бул туурасында Асел Телек кызынын сюжетинде. Чолпон Аталык спортчу Эрлан Султангазиев Азия чемпионатынан алтын медаль менен кайтып, алтын медалын тайынесине тагып жаткан учур. Анткени спорттун бул түрүнө 10 жашында тайынеси Сара алып келип, 15 жыл аралыгынан бери шыктандырып, колдоп келген. Тайны бул сиздин жеңишиңиз, ошо 10 жашта мени Байдаркага барасың деп туруп Кытайда өткөн Азия чемпионатынан кайтып келген чолпон аталык спортчуларды шаар тургундары, жакындары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Кубанычтуу бул көзүрмемге район башчысы Жапарбек Ормонов, Чолпон Ата шаарынын мэри Данияр Сатаров, шаардык кеңештин төрагасы Элдияр Молдобеков баштаган жетекчилер катышышты. Белгилей кетсек, спорттук таймаш Кытайдын Нянчэн шаарында өтүп, ага 19 өлкөнүн мыкты спортчулары катышкан. Кыргызстандын намысын коргогон Эрлан Султангазиев 200 метр аралыкта кайыкта жалгыз сүзүүдө атаандаштарын артта калтырып, биринчи болуп мара сызыгын кесип өтүп, алтын медальга ээ болгон. Кыргыз Республикасынын кайык менен сүзүү федерациясынын маалыматына ылайык, бул жеңиш өлкө эгемендүүлүк алгандан бери чоңдор арасында Азия чемпионатында алынган алгачкы алтын медаль болуп эсептелет. Кытайдан өткөн чемпионат Азиядан биринчи орун алып келдим. Сезимдер аябай чоң рахмат, бүт Чолпон Ата шаарына чоң рахмат, Кыргызстаныма рахмат, кыргыз элине рахмат, мэрияга, биздин акимиятка бүт баарына рахмат. Ошо айтагерим айтып кеткен бөлүкчө рахматымды айтарым менин ата энеме, кичинекейимден бери өстүрүп ошо спортко жибергенине, өзүмдүн биринчи агайыма Чуракаев Виктор Петровичке чоң рахмат. Жеңиш тарыхын жараткан спортчуларды тосуп алуу аземинде Эрлан Султангазиевке жана 2023 жылы 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпиону болуп, бул жолку мелдеште 6-чы орунду камсыздаган Ырысбек Төлөмишевка жана машыктыруучусу Виктор Чуракаевка райондук администрация менен Чолпон Ата шаардык мэриясынын атынан акчалай сыйлыктар тапшырылды.
Мен бүгүн машыктырган спортчуларымдын ийгилигине кубанып турам. Ерлан 15 жылдан бери тынымсыз машыгат. Аракети күчтүү. Келечекте дүйнөлүк деңгээлдеги чемпион болоруна дагы ишенем. Бүгүн бийлик өкүлдөрү, шаар тургундары салтанат уюштурганы демибизге дем кошту. Кубанып турам, Чолпон Ата элине, жалпы ушуну организовать эткен байкелерибизге, досторума баарына Алла ыраазы болсун. Эмдиги жылы Азия оюндары болот, ошого андан кийин 28-жылы Кудай буйрса Лос-Анджелесте өткөн Олимпиадага даярданабыз. Өлкөбүздүн желегин эл аралык деңгээлде бийик көтөрүп, спорттун жаңы түрлөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошуп жаткан спортчулардын жакындары да салтанаттуу иш-чарага катышып, кубанычтары менен тең бөлүштү. Ушул күнгө жеткениме аябай сыймыктанам. Анткени бул күнгө жеңишине 10 жылдан бери чын эле келаттык эле аябай катуу, оор кыйынчылыктар менен жеттик окшойт деп ойлойм. Анан Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп атат дегенге өзүмчө эле аябай толкунданып кабыл алдым. Ошо баламдын бул чемпион болушу мен үчүн, мен ойлойм, Кыргызстан үчүн эң чоң ийгилик деп ойлойм. Кайыкта сүзүү боюнча Чолпон Ата шаарында спорттук мектеп иштеп, каалоочуларды 10 жаштан өйдө кабыл алат. Машыгуулар көл үстүндө жүрөт жана адистердин айтымында бул жердеги жаш спортчулар эл аралык деңгээлдеги бир катар мелдештерге катышып, байгели орундарга ээ болгондору арбын. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан. Күн ичинде топтолгон жаңылыктардын түрмөгү ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.